Ассаламу алейкум ардактуу меймандар, агалычек апалар, ак калпакчан аталар. Жалпы эле кыргызымдын салтын келе жаткан мына ушундай жакшылык салтанат келген жалпы коноктор. Адатта ар бир той марике ушундай кайталанмас сөздөр, дагы эле ошол ырчы, бийчи, тамада же болсо ошондогу той аштагы төгүн чачындар менен башталат. Мына ушундай сөздөр сизге тааныш болсо керек, албетте күн сайын дал ушул сөздөрдү сиз кандай гана той болбосун угуп жүрөсүз. Бүгүн биз тойлор бизнеске айландыбы же бата алуу керекпи деген темада сөз кылабыз. Сиздер менен Ош ТВ каналында Эл айтсын программасы, аны мен Феруза Ашымбаева жана Азамат Байитов алып барат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин О толкундан эфирден эч кайда алыстабай туруңуздар, анда конокторду четинен тааныштырабыз. Патиля Жусуева коомдук ишмер Алымбек Татка комплексинин жетекчиси. Саламатсызбы же? Ошондой эле Асылбек Айтманбетов Ош мамлекеттик университетинин доценти. Саламатсызбы агай? Алтынай Эшбаева ЛТР телерадио компаниясынын алып баруучусу ырчы. Саламатсызбы же? Салтанат Аманова Ош шаардык мэриятынын социалдык өнүгүү бөлүмүнүн башчысы. Саламатсызбы же? Ошондой эле Кутман Султанов тамада ырчы. Саламатсызбы? Гүлмайра Мразыкова ырчы. Жомарт Доромбек уулу тамада. Саламатсыздарбы? Биздин студияга куш келипсиздер. Бизде коноктордон сырткары. Бул жакта аудитория жана ошондой эле жаштар бул эфирдин жүрүшүндө өзүңүздөрдүн ошол жүрөктөгү оюңуздарды кенен кесир айтууга мүмкүнчүлүктөр бар. Демек, урматтуу коноктор, келиңиздер, азыркы учурда баарыбыз бул жактагы экранга атайын даярдалган тасмага көңүл бурсак, андан соң эфирдин жүрүшүн улантабыз. Ош шаары боюнча жалпы 50ге чукул тойкана бар. Алардын ар биринде күндө ар түрдүү тойлор өтүп, тамадалар башкарат. Тойлор үйлөнүү, үлпөт, сүннөт, кыз узатуу, үй той болуп бөлүнгөнү менен тойдун тартиби коёндой окшош. Батышты туураймын деп тамадалардын чектен чыккан тамашалары, жашы кара дебей чегинен ашыра бийлөө кадимки көрүнүшкө айланды. Ошондой эле тамадалардын орунсуз оюндары көбөйүп бара жатат дейт шаар тургундары. Эми ал тойчулукта тойду эми ошентип кызыктырган жакшы го дейм жаштар үчүн. Мындар үчүнчү? Мындар үчүн деле азыркы эми замандын талабына ылайык ош бар жок эле психикасы ошол жака көнүшүп калды. Улуу, кичүү ылгыбайт го дейм. Оюн нормально да жаштар үчүнчү. Алар эми болбогон оюндарды уюштуруп жатат да. Кээ биринде эми кыздарды пиано ойнотот. Уул бала болсо бир жөн эле. Кыз бала баса уят нерсе да. Менин оюмда. Кандай ойлойт элем, уят нерсе бул, конечно, айылда эми ата-энелер барат, чоң апалар барат, жаштар барат. Ошолордун көзүнчө деле туруп алышып эми жанагындай оюндарын ойноткон туура эмес менимче. Анан мындай жакшы оюндарды уюштуруп, жакшы нерселерди алып барсаң да бир жөн эле. Анан баягы бейчекки эмелерди уюштурганы бул туура эмес менимче. Туура келбейт кыргыздын немелерине. Өзүбүздүн эле комсомольский жакшы тойлор болгон илгери. Ата-бабаларыбыз өткөрүп келген жакшы тойлор. Көрсө менимче жакшы эле. Негизи тойду башкарган тамадаларды иретке келтирүү керек. Антпесе тойдогу оюн зооктор аша чаап кетип бара жатат. 7 жаштан 70 жашка чейин тойго барган коноктор баары бири-бирине тууган. Келин, кайната, кайненеси менен чогуу эле барат. Бирок айрым болбойт деген оюндар тамадалардын оюна да келбейт. Эптеп элди күлдүрүү же тойду кызыктыруу максатында уяттуу оюндарды деле ойнотуп, улгайган энелерди чет өлкөнүн ырларына шылкылдата бийлетүү айрым тамадалардын программасында камтылган. Мындан улам ар бир той ээси тамада менен кеңешип, алардын программасы менен таанышып чыгуусу керектешет. Үйлөнө турган уулум бар. Эгерде мен ошол уулума той берип калсам, маселен мен той ээси катары, ошол тамадалардын эмесин жана программасын алдын ала көрөт элем. Анткени мен уяттуу кишилер чакырам, кудаларым келет, досторум, коллегаларым келет дегенде алардын алдында чар жайыт жанагындай сексуалдуу оюндар, тигил бул, анан жаш балдарды чакырып алып аябай тополоң кылган оюндардын болушун мен каалабайт элем да. Ошону эң биринчи тойдун ээси өзү контролдук кылыш керек деп ойлоймун. Анан мындай бир закон менен же болбосо жергиликтүү бийликтер менен аларга тыюу салуу менимче азырынча эми закондо жок болгондон кийин мүмкүн эмес го деп ойлойм.
Оюнга чыгып тамада айткан кылык жоруктардын баарын аткарып эптеп эле белек алуу учурдун талабы. Бирок ошол оюндун кесепетинен чоңоюп келе жаткан жаш муундарга терс көрүнүштөрдү көрсөтүп жатышканын байкабай жаткандай. Ошол эле учурда оюндан от чыгат дегендей уруш жаңжал чыгып, акыры өлүмгө чейин алып келген учурлар бар. Мындан улам ар бир алып баруучу тойго буйртма алганда тойду маданияттуу өткөрүүнү, сөздү орунду сүйлөөнүн үстүндө иштеши керек. Мына ушундай тойлор болуп турганы жакшы, бирок биз жогоруда айткандай тойдун өзүнүн маданияты дагы болуш керек. Мына агай эжелер көрдүңүздөр, биз атайын видео сюжетта жасаганбыз. Бул жерде тамадалар, ырчылар дагы, жар-жарчылар да турат. Капа болбоңуздар, бул ар жерден, ар кимдин алып баруучусундагы тамадалардан чыккан тойдон кыскартып үзүндү алдык. Бирок эми өзүңүздөр көрдүңүздөр, чындап эле тойдун болгону жакшы, бирок анын ичинде көпчүлүк, мисалы бир тойго 300 адам барса, мен мисалы тойго барыш үчүн эт жеген үчүн эмес, мен кеп жеген үчүн барам да, ошол жерден жакшы сөздү үйрөнүп алсам, башка жерге айтайын деген жакшы ниет менен барам да. Бардык эле мен сыяктуу барса керек. Алгач эле сөздү мен Патилежеге берсем, Патилеже, сиз баягы улуумундагы коомдук ишмер катары бул жердеги баягы Ош шаарындагы аялдардын көч башы болуп жүрөсүз. Учурдагы тойлорго сиздин бааңыз. Учурдагы тойлорду карап отуруп кезде өкүнөсүң. Баягы тойго барып эс алып келүү эмес, өкүнүү менен кайткан күндөр болот. Мына мен бала кезден биздин элде кандай гана сонун тойлор бар эле. Ошолор аткарылбай, азыр көбүрөөк бизнеске багыт алып кеткенин көрдүк. Мындан 2 жыл мурда Ош мамлекеттик университетинде бизнес форум болуп, ошондо чет өлкөдө иштеген балдар айтты да, айланайын эже, биз ата-энебизге айта албайбыз. Акчаны табабыз, каныбыз эмес, жаныбызды берип таап келебиз. Келсек ата-энебиз каалагандай тойдо чачып, төгүп той кылып атышат. Мындан эмне пайда? Ушул жөнүндө бир сөз козгосоңуздар деди эле. Мен ушуга кичине көңүл бура албай калдым. Мына сиздерге Ош ТВ телеканалына аябай рахмат айткым келип атат. Эми мындай да, биз кыргыз экенибизди танбайлы, кыргызыбыздын тилин, каада салтын, кийимин чанбайлы, каада салтыбызды унутуп, кадырсыз, санатсыз эл деген атка калбайлы дегим келет. Кесиптешим, бул жака биз эксперт катары Асылбек агайга сөз берсек, ошол мурдакы той мааракелер, жакшылык кечелерди алып барып жүргөн мындай адис катары жана ошондой эле кеп маданиятын таркаткан ушул өзгөчө элдин үлгүсү катары айтсаңыз, азыркы учурдагы ушул той аштардагы сүйлөнүп жаткан сөздөр, жогоруда тасмада көргөндөй эле жосунсуз жоруктар, бул кандай болуп атат сиздин оюңузча? Өтө көйгөйлүү, адамды ар кандай бир ойго салган, жакшы жагы да бар, күлкү шат болот, көйгөй жагы да бар, арман күч болот. Эң жаман жери карапайым эл той кылып алып, кредит алып, аны төлөй албай, 2 жаш той кылгандан кийин ошол тойго кеткен каражаттын кесепетинен ажырашып кетип, бири-бирине шылтоо кылып. Бул заманда азыр ушул өтө көйгөйлүү нерсе кетип атат да. Bir 10 жыл мурун Кыргызстан боюнча тамадалар чогулуп алып, Бишкектеже Шемкулт деген бир тамадалардын эң кыйын бар. Ушун бир оңдойлук чыгым көп болуп атат. Өзгөртөлүк деп көрүштү. Ошонун аралыкта дагы Кыргызстанга белгилүү болгон маданият ишмерлеринин ичинен азыр бар ошол киши. Эмне болуптур? Чачса өзү чачып атат. Той берген адам той бериш керек. Мартабасын көрсөтүш керек. Эзелтен той ошондой өткөн деп ошол сөздөн болдубу? Кайра ошол жер токтоп калды. Мен баягы өтмүштү айтмайынча келечек болуш кыйын. Мен ошол 20-кылымдын аягы 90-жылдардан Кыргызстан эгемендик алгандан баштап той башталган. Ага чейин мына азыр менде көрсөткөндөй комсомол тойлор болчу. Килемди илип алып, куш келипсиздер, аты жөнүн пакта менен жазып алып эле, макай келген жерди оруп салып эле, ушинтип эле өтчү. Мен айта турган нерсе, азыр 50дөн ашык ресторан бар экен. Ал мезгилде 5 эле ресторан бар эле. Ана Ош рестораны азыр иштебей калды. Чолпон рестораны, мына Капталдагы Чынар рестораны, ана бузулуп кетти Акбура рестораны, анан дем алуу үйүндөгү Санкт-Петербург рестораны бар. Ал мезгилде 6-күнү гана той болчу.
башка күнү той жок эле. Агай Ана азыр- сөзүңүзгө аралжы. Ошол мезгилдеги ошол аталарыбыз, апаларыбыз өткөн тойду айтып атасыз, бирок ошол сиз айткан 50дөн ашык ресторан балким азыркы мындай жаштардын оюндагы, жаштардын заман мындай талабы болуп аткан жокпу? Балким ушул нерсе дагы ошол той аштардын көп болушуна алып келип аткан жокпу? Мен айтчу нерсе мынчалык болуп калды. Ошол мезгилде саналуу тамада болчу. Мына азыр Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алымкул Исаков Жалал Абадта Кочкор ака деген бар эле. Ол 5 тилде эркин сүйлөчү. Анан ошол бир күн гана той болчу, калган күндөр той болчу эмес. Ал мезгилде азыркы тойдой болуп, тага журтта сөз бер, ата журтунда болчу эмес, сөзгө чыкчу эмес. Ал мезгилде эгемендик алганда кыйынчылык учур эле талон менен, билесиз жеке, шакар, кантты талон менен алат элек. Мынчалык көл, сүт, дасторкон жасалчу эмес. Эл келгенде той кандай өтөт деп көңүл бурат эле. Неже айтмакчычы? Тойдо эмне айтылат? Тарбиялык мааниси бар сөз болобу? Үлгү боло турган көрүнүш болобу деп. Мына ошол мезгилдин өзүндө эле жеткиликтүү болчу. Азыр ресторан көбөйүп кеткени менен мына Рыспай Абдыкадыровдун сөзү бар да, чындыкты мактансаң ден соолукка пайда дейт. Чындык, мына айтылганда чындык, мына тамадалар баары билет. Азыр эң негизги нерсе тойдо чыгармачылык деген жок. Бир жумада 3 тойго барсаңыз, үчөөндө тең баягы эле сөздөр, баягы эле ырлар, баягы эле аялдар тизип алып, запчасть, машинанын запчасттарын айттыр. Азыр баруучулар өздөрү билип калды. Азыр мына сөздү айтат, азыр мына ырды айтат, азыр жарым саат бий болот, азыр костюмин кийип алмашып чыгат. Рахмат агай, сөзүңүзгө аралчы. Мен ушул жерден Кутман мырзага суроо берсем да, Кутман мырза, агай айтып кетти, илгери жумасына бир гана жолу же 2 гана жолу той болчу эле деп. Азыр сиз мисалы азыр той сезону күз мезгили болуп калды. Күнүнө сиз эми жумасына дебесем күнүнө 2ден дагы той алган учурлар болот, сиздин балдарыңызды жөнөтүп койгон учурлар болсо керек. Тойду өзгөртүүгө ниетиңиз барбы? Анткени биз барганда чындап агай айтмакчы, биз баягы тойдун программасын билип эле барабыз. Агайдын айтканында, энемдин айтканында жан бар. Илгерки замандардагы ошол агайыбыз эң көч баш тамадалардын бири. Илгерки заман менен азыркы замандагы айырмасы бар. Азыр айтып аткандай, бул тамадалардын дагы баягы илгери агай айтпайбы, 2 тамада болчу, 5 тамада болчу, Асылбек ака болчу, Мансур ака болчу. Азыр эми мына бул ресторандагы көбөйгөнү бул дагы бир адамзатка жаман таасирин алып келди да. Ошого жараша тамадалар көбөйүп кетти. Жаттама тамадалар көбөйүп кетти. Мисалы ар бир инсан өзүнө жооп бергенге үйрөнүш керек да. Мисалы мен өзүмө жооп бере алам. Мен себеп дегенде мен өзүм тарых факультетин бүтүргөнмүн. Тилди дагы билем деп айта алам. Айына канча жолу тойдон буйртма аласыз? Эми азыр сезон учурунда бир айда бир 20 жолу, 25 жолу, кээде бир ай толук деле аласың. Аны жардамчыларым менен барам. Бирок мен дагы ушул агайларымдын, энелеримдин сөзүнө кошулам. Мына ушул жосунсуз жоруктарды кылган тамадаларды керек болсо жазалаш керек да. Сиздерде атайын ушундай тамадалардын уюму барбы? Бизде Мисалы бар. жаштарды тарбиялоо Ош боюнча. Азем маданий борборунда бар. Биз дагы эми баягы көпчүлүктүн баарына жеткириш кыйын экен да. Койдун аксагы менен 100 болуп калат экен. Мисалы шаарда бир 50 тамада болсо, 50-нин бир 25и жакшы тамада деп айта алам. 25 ошол бизди булгап аткандар, мындай жаман оюн зоокторду жасап аткандар албетте бар. Буну жапатырмак оңдосок болот. Азыр энем айтып өттү го, бул жактан мен тамада жалдаганда программасын карайм деп. Азыр элдер карап атышат. Кутман, кандай кылып алып киресиң, кандай болуп башталат, салт санаа кетиш керек. Ошол жерге чыккан ата-энелердин дагы, аксакалдардын дагы, кээ бир инсандардын дагы сөздөрүнө маани бериш керек. Сиздер айтып атпайсыздарбы, барганда адамдар албетте тарбия таалим алганда барыш керек. Мен өзүмө айта алам, мына шакирттериме айта алам. Бизде музыкалык оюн зооктор, суроо жооптор, жанагындай тарахатуураак бийлеткендер мисалы биздин командада жок деп айта алам да. Эгер болгон болсо анда мен Бала тараптан бир кыз тараптан бир бала чыккала дагы ортого бийлегиле деген программада барбы сиздин тоюңузда? Биздин командамда жок. Мен себеп ырчы болгондуктан менин оюн зоокторумда Ямаханын коштоосунда эски ладырдатып, угадай мелодия, ыр тапкыч оюн зооктору, анан табышмак, өзүм тарыхчы катары мен көбүнчө бир видеолорду, тарыхый видеолорду коюп азыр ошондой мотивге өтүп алганмын. Жакшы, Кутман байке, маданият жагы тартып атканыңыз дагы бизди албетте сүйүндүрүп атат. Бирок ушундай жосунсуз жоруктарды жаратып аткан тамадаларга берген акча
текке кетип, мисалы үчүн ошол той аштарда тамаданын, ырчынын же болбосо ошол Жомарт мырзага той өткөргөн инсандын мындай атагын чыгарган менен эки жашты бул жакта карызга отургузуп аткан жокпу? Мен бул жакта кесиптеш кечиресиз, эксперт катары биз Салтанат эжекебизге сөз бергим келип атат да, ушул социалдык жактан кандай болуп атат абал? Саламатсыздарбы да барыңыздарга. Аябай актуалдуу проблеманы көтөрүп чыгыпсыздар. Бул көйгөй бир эле үй бүлөнүн той өткөрүп жаткан адамдын ошол өмүр бою топтоп баласын же кызын берип жатканда же баласын үйлөп жатканда элден бата алайын деп бир изги ойлор менен, үмүттөр менен бүт тапкан ташканын элге бата алайын деп отурганда анан жанагындай жосунсуз жоруктар деп атпайсыңарбы? Таптакыр биздин каада салтка, биздин мүнөзгө, биздин дүйнө таанымга туура келбеген нерселерди кылып ренжиткени албетте ошол үйдүн, тойдун ээсинин кандай абалга туш келтирет. Бул бир эле үй бүлөнүн эмес, бул бүтүндөй коомдун чоң көйгөйү. Анткени ошол жерге тойго минималдык жактан 200 же 300 адам, максималдуу бир 700гө жакын адам келип атат тойлорго. Кээ бир тойлорго миңдеген адамдар. Бир күндө 4 сааттын ичинде 700 миң адамдын эстетикалык табитин такыр бузуп ренжиткени да. Бул мына Куранда дагы, Библияда дагы, Торатта дагы, Инжилде да баарында да айтылат, баардык нерсе сөздөн башталат деп. Себеби адамдын айванаттан, башка нерседен, жандыктардан айырмалап турган бул аң сезимдүү, бул мына Кудай жараткан зат катары биздин эң эле биринчи белгибиз сөз. Адамдын Асылбек агайдан баарыбыз бүтүндөй филологиядагы сөздүн күчүн таанууну биз мына Асылбек агайдан баштадык деп үйрөндүк. Ушул ар бир сөздүн күчү, адамдын сүйлөп жаткан сөзү анын аң сезимин билдирет, адамдын тарбиясын билдирет, адамдын кабыл алуусун, аналитикалык ой жүгүртүүсүн билдирет. Салтанат эже, сөзүңүзгө аралашып мен кошумчалай кетсем да, сиз тойго бардыңыз, маселен ошондой тамадаларды көрүп калдыңыз да. Сиз өзүңүз жеке барып, баягы тамаданы уяткарбаш үчүн эле бул сөзүң туура эмес, бир аз оңдоп алсаң деген тарбиялаган учурлар болду беле тойдо? Бир эмес, бир нече учурда болду. Анткени аша чаап кеткен учурда токтотпосоң, ал жерде улуу кичүү бар отурат. Азыр эми ушундай ойдо болуп, биз дагы биздин жаштагы муун азыр баласын үйлөп, кызын берип жаткан мезгил, ошол жерде анан өзүбүзчө сүйлөшүп калабыз, же коомдо чөйрөдө көп ушундай талкуулар болуп калганда айтабыз да. Мурдагы кыргыздар өткөрүп жүргөн тойдун мотивине, формасына өтүшүбүз керек. Азыр мына европалаштырылып, жалпы улуу кичүүнүн баарын кыйнап, буту баса албаган, кулагы чарчап, нерви чарчаган аксакалдардын баарын жыйнап алып туруп, анан кийин заманбап дүңкүлдөгөн музыкаларды бергени бул аларды маскаралоо, сыйлабоо деп коюп жатат. Ошондуктан аларды үйдө жакшынакай жанагындай жиликтерди тартып, аябай жакшы сөздөр айтылып, мурунку биздин ырлар ырдалган, фольклордук жанрда ырларды ырдаган, мына Кутманга окшогон аябай эскирген, эл сагынган ырларды ырдаган канча ырчыларыбыз бар жандуу үн менен. Аларды тойдо ошондо өткөрүш керек дагы. Тойканаларга, чоң тойканаларга бул жаштардын каны кызуу, жаш бийлеш керек. Жаштар бир жаңы бир сонун нерселерди көрүш керек. Аларга ошондой шарт түзүп, бийи менен аларга шарт түзүп бериш керек. Ошондон баарын аралаштырып бир жерге тополоң кылбай, анан мен да айтып кетет элем, мына учурдан пайдаланып баардык эле тамадаларга. Той башталганда эле биз эмнеден чарчайбыз? Баарыбыз жумуштан чарчап барабыз. Күнүмдүк турмуштагы көп көйгөйлөрдөн, башка нерседен адамды ойлондуруп, бир ушунчалык эстетикалык рахат тартуулагандын ордуна баардык эле микрофонго жармашып туруп, аябай катуу кыйкырып сүйлөп ача башташат да. Кулактын несин алат, кужурун алат. Анан тамак, ошол жерде тамактар турат, тамак турган жерде өтө эле жанагындай кыйкырып сүйлөй бербей, жадатпай, акырын үн менен ар бир сөзүн мазмундуу жаттап алып эле баягы бир жаттап алган сөздөрдү кайра айтып бербей. Кол чаптырып, эгерде тамаданын сөзү жакса, элге өзү эле кол чабат, жагымдуу, сонун тил менен эле элге жеткирсе болот. Анан ошол жердеги баягы куттуктоолорду алып чыкканда дагы бир 30-40 адамды бир алып чыгып, ызы чуу кылып туруп, анан ошончо адамды кандай акылары бар, жаш эле тамадалар. Улуу жаштагы адамдардын 40-50сүн алып чыгып туруп, анан бирине да сөз бербей туруп, ар бирин тандап заранее даярданбай, аябай көп акчаларды алып атышат. $200, $300 алып атышат тойлорго. Кандай акысы бар ошол адамдардын деңгээлин түшүргөнгө? Сизге 2-3 адам сүйлөдү, калганыңыздар отургула деген бул эмне деген нерсе? Алып чыкпаш керек аларды. Ордунда эле ар бир топтон тандап туруп, алып чыгып, аны алдын ала сүйлөшүп, сиз эмнени сүйлөйсүз, кандай кылайлы деп, ал адамдын ушундай сонун кылып тааныштырып, кадыр баркы сиңген, ал эмне кылган үчүн ошол топ тандап алды ошол адам сүйлөсүн деп.
ошону ошондой тааныштырыш керек, ошол тууган урук жөнүндө тарыхты айтыш керек. Мисалы кыз баланын таята жагы моундай деп туруп. Андай сүйлөшкөнгө жомарттилердин убактыңар жок, а? Анткени бир айда жөн эле акча тапмай болуп калды жооп дагы, берсеңиз. эптеп эле чыгып туруп эле баягын алып барып туруп койдой кылып айдап чыгып туруп эле сен сүйлөйсүңбү, ошол жерге чыгып алып бул сыйлабастык. Сиздерден кимди тандайсыздар деген бул эмне деген нерсе? Рахмат. Жомарт мырза, Ошолорду убактыңыздар барбы эскерткип ошол кетким сүйлөшкөнгө? Анткени мен билгенден тамадалар тойго 1 саат же жарым саат калганда эле барасыздар. Же алдын ала программада сүйлөшөсүздөрбү той элерми? Алгач саламдашып алалы, саламатсыздарбы ардактуу телекөрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү ошол катышуучулар. Негизинен бул жерде жакшы тема козголгон, ошол алып баруучулук, тойдо болуп аткан көйгөйлөр боюнча. Азыр заманыбыз эң жакшы заман десек болот, чынын айтышыбыз керек. Токчулуктун заманы. Азыр тамада издей турган болсоң, өзүңдүн табитиңе ылайык каалаган тамадаңды тандап таап аласың. Балким көпчүлүк адамдарыбыз бир эле нерсеге камданат да, мен адам акчамды азыраак берейин, анан жөн эле көрүнгөн адамды алып келип. Мисалы үчүн телеведущий, теле алып баруучулар тойду алып бара албайт. Алар тойду алып барганы эмне кылат? Кичинекей акчасын алат дагы тойго барат да тойдун бардагын чыгарат. Анан мисалы үчүн именно ошол той жаатында иштеген тамадалар бар, устаттарыбыз бар, мына Кутман эке окшогон. Мисалы үчүн бир тойду сүйлөшө турган болсок, Сиз тойду алып баруу үчүн окудуңузбу? Мен сизде ошол жаатка өтөйүн. Мисалы үчүн мен өзүм шакирт болуп тамаданын артынан 4 жыл жүргөмүн да. Ар бир тойдун артынан жүрүп, Иманкул, Аман Ибраев, Кутман агам, ошол сыяктуу Жеңиш Айтиев, Эрнескул Назаров деген ушул агаларымдын артынан ээрчип, ошолордон үйрөнүп, элге кандай подход жашаш керек, элден кандай нерсе алыш керек, анан элге кандай мамиле жасаш керек деген боюнча. Сиздики түшүнүктүү. Мен азыр Алтын эжеге суроо берсем, Алтын эже сиз теле жаатында дагы көп жылдан бери жүрөсүз, ошондой эле той жаатында дагы көп жылдан бери жүрөсүз дагы. Жогоруда Жомарт мырза айтып кетти, баягы теледе иштегендери тамада боло албайт деп. Сиз тамадада болуп жүргөн баягы инсан катары өзүңүздүн жеке оюңузду айтсаңыз, мурунку менен азыркынын, анан теле алып баруучулардын тамадалыгын. Бул жерде мындай сөз болуп атат да, теле алып баруучу тойду алып бара албайт депчи. Теле алып баруучу тойду эң сонун 100 эмес 200% сонун алып барат. Бирок ошол нерсенин баасын биле турган чөйрө азыр тандалып атат да. Чөйрө жок болуп калды. Себеби азыр кандай тамада керек? Жанатан бери сиздер айтып атасыздар, мынакей той ээлерин бир байкушка чыгарып атабыз да, ошол байкуш акчаны минтет, анан кредитке алат, анан той кылат, минтет. Ошол той берип аткан адам өзү ойлонуш керек. Мисалы мен кандай тамада алып келем? Тоюм кандай өтөт? Кандай чөйрөдөгү адамдарды чакырамын? Алып баруучум ошол конокторума кандай мааниде мындай той алып барып кантип сөз берет? Же болбосо ошолордун сыйын билеби, кадырын билеби деген суроону бериш керек тойдун ээси өзү. Мисалы тойдун ээлери мага келет. Акыркы учурда мындай ачык эле айтып коелу, барандуу орду менен сүйлөгөн, сөзгө маани берген тамадаларды, алып баруучуларды тойго чакырышпайт. Анткени алардын баасы кымбат. Себеби мен жанагындай чаржайыт оюн бийлерди уюштурганды жаман көрөм. Туп-туура жанатан бери сиздер айтып аткан сөздөр кошулуп атам да. Мисалы, улуу жаштагы апалар бар, аталар бар. Алар дагы ошол балдарыбыздын тоюнда тойлойлу деп ниет кылган, тилек кылган. Кудайым буйрса, неберемдин, чеберемдин тоюнда бир барып алып сүйлөп берем деп өзүнүн 5 куплеттен ырын жазган. Эже айтмакчы, жабык коюп от жаксаң, жалындатпай өчүргүн деген сөздөрдү жаттаган. Бирок келгенде, тойго келгенде башкача болот дагы, жанагы улуу кишилердин сөзүн уккусу келбейт. Тамада өзү баш болуп. Уккусу келбейт дагы, кыска сүйлөңүз, ким кыска сүйлөгөнгө приз же болбосо ушундай да. Анан жанагыларды насаат, акыл насаат кептерди айта баштаганда, ал кишини мындайча айтканда ортодон сөздү бөлөт дагы, кийинкиге сөз берели дейт. Кийинкиси анан чыгып алып анан кийин кептин баркы кадыр кеткендиги ошондо, Асылбек агай бар бол, бай бол дейт. Чөнтөгүң толо акча болсун, жип мин дейт. Ой, Кудайым, ал эжелер, апалар айткандай сөздөр жок да. Ошон үчүн мен ойлойм, азыркы учурдагы той бере турган адамдар өздөрү ойлонуш керек баш болуп. Азыр 21-кылым. Илгери агайларым чыкканда ошол 90-жылдары, 80-жылдары үйдөгү той менен ресторандагы тойдун дагы айырмасы бар да, ошону да ойлоп коюш керекпиз. Илгери эшиктин алдындагы той кечке маал эле башталган да, мен билем да. Анан бир 4-5ке чейин, керек болсо таң аткыча чейин болгон. Ал эшиктеги акустика башка.
анан жайдын күнү болгон деген бир сонунда ар дайым 6-чы күнү базар күнү. Анан ал мезгилде сен кыска сүйлө деген бир чети жок болгон. Анан чыныгы сөзмөр апалар, сөзмөр агайлар сүйлөгөн. Мен карагулжалык болом, мен билем мектепте биздин айылда алып барганда же бир музыкант мугалим, же болбосо директор, же зам директор алып барат эле да. Мындай көрүнүктүү, же тарыхчы, же тилчи. Ал кишинин алдына барып микрофонду мастагы сурай албайт эле. Азыр заман башка, азыр тойго 6-га чакырсак апа 9-га барып атышат да. Анан кийин той ээси айтат 700 адам чакыргандагы мына Салтанат Аманова той кылса, мэрияда иштейт, барандуу аял. Адам сөзсүз көп келет. Эжем деле үйгө өткөрүсү келет, бирок үйгө бардыгын батыра албай калам дейт дагы. Эжемдин дагы заманына жараша олигарх тандайт. 700 адамды чакырат да, Кутман укам кел дейт. Эми мына жамаатка сөз беребиз дагы. Мына жамааттан 3-түн сүйлөт, модан 2-түн сүйлөт деп туруп, кээде бизге той ээси ошого өзү апарып коюп атат. Анан тамаданы тандаганда деп атасыздар. Сиз айткандай кадыр барктуу, сөзмөр адамдарды тандай албай, мына жаштарга айтып коеюн. Жеңил желпи, жакшы кол чаптырган адамды тандап алып атышат. Кутман мырза, мен сизге ушул жерден суроо берип кетейин да, эгер мен той алып бара турган болсом, мен Кутман Султанов Алпарсын мен көптөн бери максат кылып жүрөм десем, сиз болсом $200 десеңиз, мен ал $200 менде жок. Мындай айтканда. Эгер сиз айтасыз, сиз алып бериңиз, мага бир аз түшүрүп бериңиз, же болбосо мага 7000 сомго алып барып бериңиз десем, сиз айтасыз, жок, анда башка тамадамен сүйлөшүңүз деп. Сиздерде ушундай дагы сөздөр бар да, жок деңизчи. Ооба, мен тамадалардын карапайыммын. Менин баам бекерден 5000-ге чейин айтып келем. Мына сөздүн бардыгычы мына жаштар турат. Жаштар той болуусу келет. Мына кыздар өмүрүмдө бир жолу болсо кантип жанагы ак немени кийбейм дейт. Ал 20 миңден жогору турат. Жигит айтат, мен жигит болсом, кантип той кылсам, досторум келсе, жайылда суркон болбосо, эстрададан жылдыздар келбесе, Айбике Бичтоу келбесе, кантип болот дейт. Ушул жерде маселе, урматтуу калайык журт. Мен азыр бир деле пайдаланып айтып коеюнчу. Мында эже турат, пата берген маалда, пата берсин дегенде ак сакал деп келет. Эч ким укпайт патанычы. Ак сакал сүйлөп атат, алакан жайгыла десең да, пата берчи беле, ал, бол, калган жуту ел деп турат. Казакстанда Актөбө облусунда бата берүүчүлөрдүн конкурсу өтөт. Мына казактардын тоюн көргөн болсоңор, баргасың Кутман, сөзгө конок берет. Эң мыкты сүйлөгөндө болсо, ай баракелдай, өзүбүздүн боорумуз гой деп барып кучактап берет. Бизде мына алтын айтмакчы, эми сүйлөй баштаганда эле ай деп туруп шарт кысып салат да. Токтотуп коет, анан кыска сүйлөсө шарт апарып зонтикти карматып коет. Ананы тагынып жүрө бериң дейт. Мына бизде сөзгө маани бер деген жок. Экинчи нерсе, мына тамадаларга силер кеңеште, мына азыр суроо бердиңер го. Салтанатка анча-мынча ошо пикир айтасыз. Мен айтам да, мени жаман көрүшөт да. Мисалы үчүн мына тамадалар баары келинчек деп айтасыңар. Азыр сөз кезеги келинчегибиздин атакеси менен апакесине беребиз деп. Ооба. Келин деген сөз ал туура келбейт ага. Ал али келин боло элек. Ал астананды аттай элек, ага нике кыйла элек. Мен мына нөнейин балдарын айткам бир тойдо. Балдар, өкөң алып барасың, ушуга антып болсун. Келин боло элек азыр, кантип айтасың? Ондан көрө эле Жамила Марапаттын атасы апасы дебейсиңер, эми биз элди бурушубуз керек дейт. Бургандан мурун биринчи тилди билиш керек. Ал айтылат, Кочкорбай келин алыптыр дейт айылда. Жо 30 адырга келин болуп түшүптүр дейт. Келинчегим деп жубайды айтпайт. Мына келин баланы Кутман менин келинчегим деп айтпаш керек. Аны жалпы мааниде эл, айыл, анан атасына багыттап айтылат. Муну болбой эле келинчегибиздин тага журту, келинчегибиздин ата журту деле согуп атышат да. Агай. Экинчи бир нерсе, мына алакан чапканда да, мен да айтам де, эмнеге чаптырасың дейт. Болбой эле чап эле чап, бир тойдо 20 жол чаптырат. Ал деген эгер жаккан болсо, мына ырчыларга деле ыраазы болгон ордунан туруп алып чыгат. Ал чап дейт, элдер ока жолсо эле таштай коюп чыгат да. Мен жыйынтык койчу айтчу десем. Шаарда мен бир эки тойду көрдүм. Илгерки мына биздин мезгилдегидей жамааттын баарын чакырып, үйгө бөлүп, отургузуп, тамактарды берип, тойдун эгеси той кылган киши келет дагы 10 ийин дейт. Неге той кылдың? Ушу баламды үйлөп аттым эле. Шу жактан куда болдум. Кан эмес ошол экөө бактылуу болсун деп туруп, ак сакал киши аябай келтирип пата берет.
эшикке чыгып, эшегин минип, атын минип кетип калчу. Бүттү той. Азыр ол тойго Россияда баласы тапканын бәрін жинап келет. Машиналар казгатар тизгиле дейт. Мынча үчүн машинага түшкөндөн эч ким карабайт азыр. Мына анысы дагы токтоп калды. Эң негизги нерсе, мен ушуну сунуш кылып атам да. Менин да балдарым бойго жетип калды, мен ушуну жасайм. Кудум ошол мен тойду көрдүм. Биз да таң калдык. Эмне ата-энеси келбейт, кана кыз жигит фата кийген жок го десек, үндө эле отурабыз. Чай келди, шорпа келди, жедик. Анан бирөө келип айтты. Бүгүн ырдамай жок, бийлемей жок, ак пийге түшпөйт. Оюн уюштурмай жок. Тойдун эгеси өзү дагы сыртта жүрөт. Келгендерди тейлепчи. Таныстар ошол баласын үйдө атат. Этегинде жакшы паты берип коюңуздар деди. Сүйлөшүп отурдук, көрүшпөгөн туугандар тагасы менен жээни. Пикир алыштык, курсакта тойду. Түйүнчөгүн түйдүк, барып пата кылып чыгып кетип калдык да. Анан жаштар ойлойт. Ондо биз баш кошосо кантип той болот? Жаштарга оңой жол бар. Анда тамадаларга сәл банкрот болосуңар. Жаштардын өзүн кошуп, кыздын жигити, баланын достору деп туруп, кыздын достору деп туруп, чаканыраак бир кафеге апарып, булар сой, жидик талашпайт. Жеңил тамак, жеңил неме жасап туруп, каалооңду да айт, бийге да түш, ыймандуураак бол, адептүү бол, 2 саатта жакшы эс алды дагы. Анан сек кыз жигит үйгө коюп койсо, бүтөт. Карыз да болбойсуң. Анау ысырап болгон үчүн мына көрүп атабыз. Ар бир ресторандан канчалаган тамактар, тамак ашкандар чочкоханага кетип атат. Бечара көчөдө көзү жалдыраган бечаралар отурат, кайыр сурап. Сынык нан, ашкан ташкандын бардыгы убал. Бизге ушунун баары кесири тийип атат. Ынтымагыбыз кетип атат, бөлүнүп жарылып атабыз. Сезим, көз караш бузулуп атат. Ушунун бардыгы барган нерсе мына кыйындар эми ол байларга чымын чакканчалык эмес ал. Адам артык кылат. Жана азыр Россиядан ырчылар чакырып атат. Ал өзүнүн аброюн көтөрөт. А биздин карапайымдар намыс, куру намыс үчүн ушудан кантип калсын, балам капа болбосун, нааразы болуп жүрбөсүн деп кредит алып карыз болуп атат, төлөй албай калып атат. Кыргыздын тоюн эскиге кайтыш керек. Жеңил, желпи, жаштардын өзүнчө кафеге коюп кой. 10 миң деп кой, 1 саатта той бүтөт, эсенаманын үйүнө кетет. Коопсуздук канча болуп атат? Авария болуп, өлгөндөр болуп атат. Мына ушуну биз мына Тажикстандай кылып мыйзам чыгарып көргөнгө болбойт. Болбойт, Кутман. Аларда жана Рахман ол немеде бир адам. Бизде ана 120 бар. Рахмат. Болбойт да. Ошон үчүн муну аң сезимдүү өзүбүз жашашыбыз керек. Карапайым эл ойлонуп элечи, сен кылбапсың деп капа болбойт. Жесең же. Ана мисалы үчүн мен да той барам да. Мен ушул жанагы конверттин бериш үчүн барам. Качан кезек келет? Берем, барбасам болбойт. Барганыбыз баары ошону күтүп турам. Тамадалар сөйтүп кылат, күтүп отурабыз, качан билсек. Магут болсун. Кетип. Рахмет Басудай. Акыркы күндөрү ошол сиз айткандай конверт менен алып барууда, мындай элдер мени тойго айтпаса экен деп калды окшойт дейм да, элдер тойдон тажаганданчы. Азыр мен кошумча суроо берип кетейин. Биз тойдогу тамадалардын маданияты сөз боюнча болуп кетем. Тойдо жар айтуу дагы бар да, Батилежа. Өзүңүз айтмакчы, негизи жарды кимдер айтыш керек, кандай аялдар айтыш керек, ушу жар боюнча да бир аз талкуу кылбайлыбы? Мындай, азыр эми замандын баягы жүзү тойду ресторанга өткөргө бурулуп калды. Муну токтотуш кыйыныраак. Бирок ушу алып барган балдар, мен силерге айтарым, тойдо улуттук каада салтты кошо ала жүргүлөгүн ким гана каалабайт. Эгер билбесеңер мага келгиле, мен тамагымды берип, сыйлап, кымызымды, куурдагымды берип туруп үйрөтөйүн каалайындар. Биз салтыбыздан алыстап кетип атабыз. Мына мен мына Алайда жүргөндө бир кыска метраждуу кино тарткан. Памир жолунун боюндагы кыргыздардын каада салты деп. Мен мектепте мугалим элем, мага ошол задание тапшырма берилген. Ошондо мен энциклопедияны издесем, кыз оюну деген бар экен. Мен өзүмүн ата-энеме наалат айттым. Ушундай сонун оюнду жок кылган экен. Мына бир 15 кыздын баягы чачын майдалап өрүп, мына кыздардын карагыла. Кандай жакшы ушул. Күйөө бала келатканда кыздардын чачын майда өрүп туруп, кыз кошо бетин жаап турат экен. Күйөө бала кызга шөкүлөсүн кийгизет экен. Эгерде башка кызга кийгизип алса, балдыздарына, ошо кыздарга
белек бечкек берет экен. Ошол жерде баланын достору, кыздын жеңелери ак ийнек айткандай бирине тамашалап сонун ырларды айтат экен. Эми ошончо эл карап турганда күйөө баланын келиши канча кыйын. Азыр күйөө балдар кайнатанын төрүнө 1-2 салам кылып эле чуркап өтүп кетип атышат. Кайнатанын эшигинин баркы кетип калды. Мына ушул каада салттарды кайра калыбына келтирсек кандай жакшы болот эле. Апаке, айтсаңыз, ошол мисалы үчүн азыркы учурда жар айтууда эми эле мектепти бүтүп же болбосом студент болуп жүргөн кичинекей кыздар деле ошол жар айтып бизнеске айлантып, мындайча айтканда бизнеске айланып атат. Ошол туурабы? Биздин улуумунда апалар айтып калды да, биз сурамжылап көрсөк, илгери биздин убакта баягы айылдагы деби, шаардагы деби көрүнүктүү үй бүлөдөн чыккан айымдарды жар айттырат элек деп. Үлгүлүү эне катары. Кандай адамдар жар айтып атат сиздин оюңуз боюнча? Эми мындай да, жар айтууну мен көп жерден көрбөдүм. Рахмат, биз улуумундагы эжелердин да кеңешин уктук. Бул жерде бизде Гүлмайрам Разыкова деген дагы жаш ырчы, азыркы учурда жарчы. Биз жар айтууда дагы бир баягы 2 жашка алтын эже чакан баягы каалоо тилек сыяктуу сөздөр, ошолор бактылуу болуп кетсин деген сыяктуу сөздөр дагы айтылат экен да. Эми сиз Гүлмайрам, ошол сиз ырдап аткан жардан ошол бир куплетти айтып бере аласызбы? Ал энди кандай сөздөр камтылды экен бул жердеги бардык коноктор уксун да? Саламатсыздарбы? Негизи ушул көйгөй аябай жакшы талкуу болуп атат. Мен да ушул жерде азыр угуп олтуруп, энебизден, агайыбыздан, эжелерибизден жакшы ой пикирлерди өзүмө камтып, баягы мен үчүн өтө маанилүү болуп атат да. Кийин ушул жаман нерселерди кайталабаганга жакшы нерселерди өзүмө алып атам. Негизи жар айтуу, мен өзүм жөнүнөн бир кыскача айтып кетсем, мен да көп айтышат да, бул жар айтып эле ырдап баштадыңбы деген көп суроо болот. Мен да башында атамдын группасында ырдап, 1-2 жыл тажрыйба алып, ушул атамдын акыл насаатын угуп, андан кийин 2 жыл болуп калды, ушул тойлорго чыгып жар айтып баштадым. Мен ырдаган жарда сөздөрү мага аябай жагат. 2 сап айтып бериңизчи. Келин келди сүйүнчү, сүйүнч айтам жар-жарай. Келин салты жүгүн айтам жар-жарай. 2 жаштын бактысы бийик болсун жар-жарай. 2 жаштын тактысы бийик болсун жар-жарай. Рахмат. Эми Салтанат эже, мына Гүлмайрамдан да ырын угуп алдык сөзүндө кандай жазылган. Эми чындап сизге да ошол суроону берип кетейин. Сиз дагы баягы шаардагы маданий иш-чаралардын баарын сиздин башыңыздан өтөт, сиздин көзүңүздөн өтөт. Анан негизи ошол жар айтууну сиз кимдер айтсын деп баягы кеңеш берет элеңиз? Кимдер айтыш керек өзү жарды? Өзү жар айтуу дегендин сөздүн маанисине көңүл бурсак, жар деп турбайбы? Бул жар келди дейт, жар көрүшү дейт. Жана мына Патиле эжекебиз айтып кетти. Биздин эң чоң эжебиз турмушка чыкканда чоң энебиз аябай кыйын элде санжырачы болчу, чоң энебиз ошондой эле кошокчу эле. Анан энем кошок айтканда, ошол чоң эжем турмушка чыгып баратканда ушундай жоолукту салып алып, жоолуктун алдына кирип алып, кызын кучактап алып, анан укмуш насаат сөз айткан, кыз көрүшү, чоң эненин көрүшүүсү. Эми ошону укканда элдин ыйлабаган адам калган эмес. Эркектерден эч ким калган эмес. Азырга чейин 40 жыл, 50 жыл өтсө дагы ошол чоң энебиздин кыз көргөндөгү айткан акыл насаатын азырга чейин айтып жүрүшөт да. Кыргыздар куйма кулак эл да. Сөз баккан, сөз кастарлаган, сөздүн касиетин өтө бийикке койгон эл. Сөз өлтүрөт, сөз тирилтет деген дагы мына кыргыздарда. Ошондуктан туура айтып атат Асылбек агай, Патиле эже, бул жерде экрандан көрүп отурган канча биздин сөз баккан адамдарыбыз бар, ошолордун баары макул болсо керек. Убакыт келип жетти, сандан сапатка өтүп атат, Кутман туура айтат. Биз баалаган күчтүү тамадачы балдарыбыз бар. Аябай жакшы тойду алып барган. Бирок ошолорго дагы биз сунуш берип кетет элек. Жар-айды ырдатканда дагы ошол жар деген сөздүн маанисине жетип, жаттап алган эле баягы рифмага салып туруп эле эстрадага плюс менен минус менен жаздырып алып эле кыйкыртып ырдата бербей, анан кийин биздин жана жар айткан кыздарыбызга дагы биз көп сын пикир айтып жүрөбүз да, жалтылдап эле өздөрү кийинишет. Баягы өзүнүн макияж жасаган кыздарына барат да, өздөрүнө көңүл буруп, анан кийин жасалма гримаса, жасалма күлөт, жасалма моундай жүгүндүрөт, жасалма.
эч кандай мына ресторанда отурган көрүүчүлөрдө рахаттануу, ошодон бир сабак алуу болбой калат да. Ал адам жар айткандар ошону ойлонуш керек. Мисалы жарды айтып атканда эне илгертеден биздин Кыргыздан келе жаткан жарды эмнеге тарыхын чукуп алып чыгышпайт ушу жар айткан кыздар? Көрүш керек ошол жерде. Мурда сөз баккан, сөзмөр, ушунчалык бир элди башкарган кыйын энелерибиз ошол жердеги эжелер, апалар айтышкан жарды. Ошолор башкарган. Бул айтсын, азыр буну көрүштүрөлү. Келин кызды узатып атканда кыз дагы келин дагы ошону айткан. Саргайганда бербеген сары курутуңу сары баштыгыңа сала кет кыз деп. Ошо көгөргөндө бербеген курутуңду көк баштыгыңа сала кет деп. Ошондой сын пикирлери менен кошо кеткен, мактаган жеңелер болгон, апалар болгон. Мына ошол сыяктуу тамаша болгондо тамаша, насаат болгондо насаат кылып укмуштай ошол тойго келгендер мына эмнеге казак элин мисал кылып айтып атат. Интернеттен карап, ошо Асылбек агай эле өзү барып көрүп жүргөн кулагына күмүш сырга мына бизди угуп турган тамадаларга да бардыгына изилдеп отуруп алып убактысын коротуп иштеш керек. Ошончо акчаны алып аткандан кийин ал өзүнүн үстүнөн иштеш керек. Ар бир айткан сөзү ар бир минутасына катып отуруш керек. Биз мисалы эл аралык деңгээлде республикалык масштабда аябай чоң масштабда иш-чара өткөргөндө биз уктабайбыз, күнү түнү уктабайбыз, изденебиз. Ар бир айтылган сөз, баскан, турган эреже, кийим чыккан сөз, ар бир нерсеге катуу маани беребиз. Бир адам ары бери баспаш керек. А бизде тойдо эмне? Бул жакта кыйкырып үнү кырылдап калгыча тамада кыйкырып отуруңуздар дейт. Эч ким укпайт. Ары бери басып аткан же аншлагды билбейт, ал эми тамадалардын баягы кетирген катачылыгыбы же элдин катачылыгы? Бул баарыбыздын катачылыгыбыз. Бул ошол тамадалар эгерде чындап программаны катуу түзүп, мазмунду түзүп, жар айткан кыздар ушунчалык маанилүү сондурларды жандуу үн менен айтыш керек. Түшүндүк, бирок сиз ушундай айткан сөздөрдү, ошол тойдогу баталарды, бул жакта Патилежиков айткан кошок кошкондорду азыркы учурдагы жаштардын жаштарга сөз берели. Эми бул жактагы аудиторияга кайрылсак, келечекте мынакей той кылам, жакшы ниет менен үйлөнсөм, турмушка чыксам деген жаштар болуп турат. Келечекте кандай той кылайын деп атасыздар? Кандай тамада, кандай ырчы, бичилерди, жарчыларды чакырып, максат кандай болуп атат? Саламатсыздарбы? Бул биз жаш болсок деле көп эле тойго барганбыз да. Барабыз, бирок анан ошол жар айткан жар айтуу боюнча сиз айткандай баягы жаш эле студент болуп жүрүп, ошол кошумча акча табыш үчүн жар айтып чыга алышат го. Мисалы мен турмушка чыгып атсам, баягы жар айткан адам улуу жаштагы болуп, ошентип маңдайынан сылап, баягы келин болуп баратасың да, ал бир жолу гана болот. Баягынтип көзүңө жаш алгандай болуп, ошондой болуш керек да. Анан өзүң теңдүү эле бир кыз келип монтип ырдап кетип калса, бул болбой калат го деп ойлойм. Анан баягы тамадалардын баягы уюштурган оюндары мындай. Ал жерге чоң, мисалы, мен бир тойдо өзүм көрдүм. Келиндерди, баягы күйөөлөр менен барган келиндерди оюнга алып чыгып, анан ал жерде баягындай тамада өзү баягындай ашыкча аша чабып тамашалашып коет да, жеңеке депчи. Анан ал той бүтөрдө күйөөсү менен урушуп чыккандар болот. Өтө аша чабып кеткендер болот ошондой. Саламатсыздарбы жалпы аудитория. Мен ушул тема боюнча оюмду айта кетсем, чындыгында азыркы мезгилде тойлордун саны бар, бирок сапаты жок болуп атат. Чындыгында барганда, тойго барганда мен тойго баргандай болбойм, чындыгында. Себеби тойго барсаң жанагы күйөө тараптан, күйөө жолдош тараптан дагы, бул кыз балдар тараптан дагы чындыгында адеп, тарбия жок. Күйөө жолдош тараптагылардын жанагы бардыгы эле ичип алышкан. Тойдун мааниси деле кетет. Ал жерде аксакалдарды отургузганда да туура эмес отургузабы дейм да. Себеби дегенде колонканын жанына отургузушат. Жанагы карыялардын кулактары бир жолу мындай жарылып кетейин дейт да. Эртеси күн келсең, муну титиреп калышат да. Бардыгы чындыгында азыр тойдун бир мааниси, маңызы кетип жатат. Ушул жерден кол чаап калчы. Эми рахмат, сиздин оюңузду түшүндүгөн мырзалардан сөз береличи. Мынакей тойдун ээси катары, мырзалар катары, сиз той өткөрөсүз алдыда кандай тамадан, кандай ырчыны, кандай максатта жар-жарчын чаңгайын атасыз? Менин сунушум бул тойго тамада жана жар айткан тандоодо эми мындай ортосунан тандаса болот дейм да. Азыр эми заман өзгөрүп калды, бирок өтө эле аша чапкан болбойт.
кыргыздын салтын сактап, үрп адаттары бар, баардыгын колдонуп жасаса болот го деген. Бирок сиздин теңдүү досторуңуз ошол дүйнөлүк жылдыздарды чакырып, тамадалардын күчтүүсүн чакырып той кылды. Сиз алардан кем каласызбы? Бирок азыр ушу азыркы заманда атаандашуу деген бар. Бир мындай неме бар да, атаандашуу. Бул досум мындай өткөрдү, Каныкей ресторанында өткөрдү, бул досум олигархта өткөрдү, мен адан кемминби деген бар. Анан бул жерде мындай кандай десем, атаандашуу бар да, эки жерден неме бар. Мындай эки катачылык бар да тойдочу. Бирөө мындай тойдун мааниси жок. Жана сиздер айткандай неме болуп атат. Маанисиз нерселер, терс көрүнүштөр менен той бүтүп калып атат. Анын мааниси жок, маңызы жок. Бирок чыгым көп кетип атат. Ошонун бирөөсүн жоюп койсом, той жакшы болсо чыгым кетсе да мындай эч нерсе болбойт эле да. Же болбосо андай мааниси жок болсо дагы чыгым кетип калып атат да. Ошол жерден кыйналып калып атышат. Сиз да кыскача айтыңыз оюңузду. Саламатсызбы? Мен оюм айта кетсем, негизи сиздин сурооңузга жооп бере кетсем, баягы атаандашуу дейт, баягы досу айтса да, мен мындай той өткүздүм, сен мындай өткүзө албайсың. Баягы адамда ham намыстан болот да. Ар бир адамдын намысына тийгенден кийин ал мындай карыз болсо да, же кредит алып болсо да ал тойду өткүзөт да. Себеби мен ал досуман артта калбайын депчи. Кем калбашыңыз керек. Кем калбаш. Анан мен өзүм да башыман өткөн нерсени айтып берейин. Ошо бир тойго агам тоюна бардым. Ал жерде баягы келин менен күйөө жолдошуп атат, күйөө отурат го. Ал жерге кыздын ата-энеси менен баланын ата-энеси отурду. Алардын алдына анан баягы келин менен күйөө отурду. Той аябай сонун болду. Би, си андай нерсе болгон жок. Ошо баягы Куран, хадис, падистер менен болду. Анан кийин мындай жакшы сөздөр менен айтылды да. Ошол жагы мага жакты. Мен өзүм да ниет кылдым, Кудай кааласа, өзүм үйлөнгөндө ошондой той берейин деп. Рахмат. Жаштардын курт сөздөрүн уктуңуздар, ойлорун уктуңуздар. Эми сиздердин кыскача кимиңиздер? Алтынай эже. Мен ушул жаштардын сөздөрүн угуп туруп, анан кийин бир сунуш катары киргизгим келип атат да. Мисалы, ушинтип айтыла берет, талкуу боло берет, кайра боло берет дагы эчтеке жыйынтык жок. Андан көрө баягы адам мындай кечке сынай бергенден, анан мунун жарабайт дей бергенден пайда жок. Андан көрө биз ой пикирибизди айтыш керекпиз. Тамадалар что биз билиш керекпиз. Биз кийинки тойду момун жасайлы депчи. Менин оюм боюнча ушул жанагы ушул жердеги сөздөрдөн жыйынтык чыгарып айтып атам. Менин оюм боюнча Өзбекстандагыдай тартип киргизиш керек. Бул кадимкидей эле биздин маданият министрлиги тарабынан иштелип чыгабы, тиешелүү баягы жеткиликтүү жетекчилер эске алыш керек дагы. Мисалы Өзбекстанда азыр ошол нерсени чектеп койгон. Даже 150 адамга чейин болуш керек. 150 адамга чейин болуш керек чакырылган конок. Анан даже керек болсо ошол тойго канча түрдүү тамак жасайсың, канча түрдүү салат жасайсың, ошолордон өйдө көрсөтүлгөн. Канча түрдүү суусундук коесуң, канча саат болуш керек, канча ырчы келиш керек, ошолордон өйдө иштелип чыккан Өзбекстанда мисалы. Ошол сыяктуу бизде дагы бир кандайдыр бир деңгээлде чектей турган программа иштелип чыкмайынча бул нерсе ордуна келбейт. Биз кайра эле ошол нерседе кете беребиз. Айта беребиз, 5-6 адам мыкты, калган кайра эле тамадалар ошол нерсени жасай берет да. Бул бир сунуш. Экинчиден сөздүн касиети кетип баратат деген сөз туура. Биздин азыр тамадаларыбыздын тоюна барсаң, туугандар деген сөздөн жадап, чарчап түнү менен туугандар түш көрүп чыгасың. Туугандар, келиңиздер туугандар, отуруңуздар туугандар, кана кол чаап койгула туугандар, ичкиле туугандар деген. Чын туугандар деген сөздөн ушунчалык сөздүн баягы касиети кеткен ушул да. Сөздүн маанисине ой такыр келбей калган. Ал мындай туура сүйлөдүмбү? Жок, андай жок. Кыздын ата журту дейт. Кызда менимче төркүн деп айтылат. Ата журт, эркектерде болот деп коет. Биздин Кыргызстан ошон үчүн ата журт деп айтылат Кыргызстанда. Ана ватан эмес, ата журт деп айтылат ошон үчүн. Биз ушул нерсеге да маани бербейбиз да. Анан туруп алып жанагы сиздер айткандай туура келди сөздү сүйлөй берет. Анан кийин жаныңдагы отурган адамдар мына эмне деп атат, эмнени сүйлөп атат дейт. Жанагы суроо жоопторду берип, ошого окшогон нерселер менен конкурсту өтө деле баягы жата калып бийлетпей эле жакшынакай той өткөрсө болот. Саатын чектеш керек. Азыр Жомартка сөз берели, баятан бери сөз сурап атат. Жомарт, сиз кыскача оюңузду. Баарын уктуңуз. Сиз айтып аткан сөздөрдүн баары ушул жерде жаңырып атабы? Сөз түрдө азыр жана мен башында айтып өткөндөй эле, мисалы үчүн кээ бир адам эки сөздү бириктирсе эле тамада болуп калып атат. Бул жаты дагы бар чынына келгенде. Мисалы үчүн Өзбекстан мамлекети менин билишимче чектөө койгон чынында, бирок тамак аштарга койгон, бирок
ошол тамада ырчыларга чектөө койгон эмес. Аларда Кетчилес Жомарт мырза, бул катары далил ошол тамада ырчылары кадимкидей лицензия алып, сөзсүз түрдө патент алып сөзсүз түрдө. Ооба. Салык төлөдү. Бизде ал нерсе жок болсо керек, Бизде коюлган бардык нерсе Ошол сыяктуу нерселер бар, мисалы үчүн чектөө коюлган эмес. Салыкты төлөгөндөр мисалы үчүн барып кенен тойдон эме кылышат, андан маселе жок. Анан мен бир эле нерсе айткым келип аткан нерсе, бизде демократиябыз да, биз эркин элбиз. Анан ушул нерсеге биз такалып калганбыз аслында, Ошол демократиянын негизинде мисалы үчүн биздин жаштарыбыз деле колунан келишинче жакшы той өткөзгүсү келет. Мисалы үчүн сиз деле могул жерде отурган меймандардын бардыгы эле айланат. Мисалы үчүн жакшы көргөн ырчысы, мисалы үчүн Гүлнур Сатылганын көргүңүз келсе, айткысы келет, менин тоюмда ошол Гүлнур Сатылганга келип ырдап берсе, Мирбек Атабеков келип ырдап берсе деп. Жок, биз бул жердечи той өткөрбөсүн деген сөз жок. Биз тойдун ичиндеги маданиялардын сөзү боюнча талкуулап. Сөзсүз түрдө. Эми ошол нерселерди кыялданат. Анан көпчүлүк нерсе ошол каржы маселесине келип такалып калат да көбүнесечи. Акчасы да. Мисалы үчүн жанатан бери айтылып атат сөздөр топтомой той болуп калган азыр бизде деп. Той ээси деле мындай сөз айтат да, менде сөздү кыскарт, көбүрөөк бий кыл, конкурс кыл деп. Анан конкурс кылып атканда чындыгында ойлоносуң, бий конкурс кыламбы же тигине кылам? Балким чын бий конкурстар болот, бирок өзүнүн чеги менен, орду менен кыла турган болсоң, бий конкурстун деле кызык жери бар. Бирок ошол жерде катышып жүрөбүз. Ошол сиз бий конкурс деп атпайсызбы? Ошол аудиторияга айтасыз, тойго ушундай конкурс жарыялайбыз, чыгыңыздар дейт, бирок мындай эчкимиз мындай жүрөгүнөн калып чыкпайт да. А сиздер барып, колунан барып, бул жака чектеп алып келип, сиз жаңылышасыз. Ооба. Сиздер жаңылышып атасыздар. Ооба, сиздер жаңылышып атасыздар. Мисалы үчүн жөнөкөй эле нерсени айтайын. Бүгүн тоюбузда той ээсинин суранычы боюнча ушундай приз коюлду. Бий конкурс кыл деп суранды, мисалы үчүн. Ошол нерсени кылсаң, каалоочулар болсо чыгыңыздар десең, элдин ичинен чындап өзүнүн жүрөгү менен бийлейм деген эл чыгат. Бизде заставить этип, аны тартып чыгыш, балким колунан келбеген адамдар үчүн ошол нерсе болгондур. Бирок өзүнүн каалоосу менен чыккан дагы, өзүнүн ошол конкурска катайын, ошо бийлейин, бир нерсе утайын деп келген дагы меймандарыбыз бар. Биз бир нерсеге чектөө коюшубуз эмес да. Мен бул жөнүндө өзүм оюмду айтып атканым да, негизинен. Мисалы үчүн кээ бир ансамблдар ошондой кылып өзү чыгышат. Рахмат, Жомарт мырза, сиздин оюңузду түшүндүк. Эми акырында сунушуңуз. Менин сунушум моундай эле нерсе болсун, балким ошол жаштардын арасынан тамадаларга сунуштуу бир эле нерсе той ээсине да. Тамаданы тандап атканда өзү чындап карап, өзү тандап, колунан келсе бир 1000 сомго деп эле бирөөнү алып келип коюшта эмес. Балким ол адам жөн эле акчасын алыш үчүн той алып барып аткандыр, чын дилинен эместир. Мен мисалы үчүн бир эле нерсени ниет кылам да, эки адам үйлөнүп атса, бул адамдын жашоосундагы бир эң бактылуу биринчи күндөрү да, ошол той. Эң өзүнүн туугандарын баарысын чакырып өткөзүп аткан нерсеси. Рахмат. Азыр биз той боюнча талкууладык, аябай жакшы кеңешиңиздерди да уктук. Азыр биз чындап эле биздин теле аркылуу кээ бир көрөрмандар, айрым тамадалар, айрым жарчылар бизден баягы жакшы сөздөрдү алса, биз өз максатыбызга жеттик деген ниетте болобуз. Азыр биз агай менен эжеге кыскача сөз берсек, кеңештерин айтса, андан биз жыйынтыктасак, Батилеже. Тамадалар, кыз таңмай деген бар. Кыз менен баланын белин курчап туруп, буяктан жеңелери, кыздын туугандары, баланын туугандары тартышат. Ушуну өткөрсөңөр болот. Анан куймулчак менен чач сыламай деген бар. Кыздын туугандары менен баланын туугандары кыздын чачынан, оң чачынан агыздуу айланайын, ак жол той бол деп кайнене чач сылайт. Ошондо эки тарап өбүшөт. Ким кыйын өпсө, ошол куймулчакты утуп кетет. 4 батыр куймулчак. Өрсө. Өбүшөт эки жак. Кудалар өбүшөт, кудагыйлар өбүшөт. Анан эми жанакы 9 табак деген табагыбыз бар. Ресторанда 9 табакты мен салдырган балама. Ошондой кылып салса болот. Анан кудалар чыгып, куданын астында кулду курса деле сонун болот экен. Ошондой оюндарды уюштургула, мен сиздерге жардам берейин колуман келишинче. Улуттун маданиятын карашыңыздарды суранам. Эми туура айтып атасыңар, айткан менен ишке аш кыйыныраак. Айрыкча кыргыз эли тоң моюн. Депутаттар мыйзам чыгарса да барып аткарбайт. Бирок заманга жараша басымдуу эл азап чегип атат. Темасын койду го, бизнеспи же бата алуу эмес, азыр бизнес болуп калды. Тамадалардыкы да бизнес, ырчылардыкы да бизнес,
камераға тартқандар да бизнес, жар айткандар дагы, ресторандар, барлығы бизнес. Бизнес болып қалды. Ол бизнестен, мен бүтіріп алайын, бизнестен ең кәсапаты, түштікше айтайын, тескері болу да. Жаратқан Құдайдың алдында біз бүт ысырапқорға оратабыз. Қанша нәрсе бұшының кесепеті тиіп атады да. Еме күндіз эле той кылып, жанагындай тополоң тозу жоқ кылмай деген көрөсүңөр философияда тануу деген закон бар, мыйзам бар. Ана ээрчишкен машиналардан нааразы болуп көпчүлүк неме болду эле, азыр ээрчишпей эле маршруткага чыгып качтык го. Ушундай танат, жадайт. Элдин көңүлүнө келип алганда секин суу аккандай болуп эле бир таракка жиреп барат, бул келечекте болот. Ошого жеткирсин, тамадаларга сунуш. Көшөгөн көгөрсүн деп ар ким айтып берет да. Ким чыкса эле көшөгөн көгөрсүн, кимики көгөрүш керек? Эркектикеби? Келиндикеби? Өзү эзелтен айтылат, аны эл астында айтылбайт антип. Аны эки эл адам айтат. Көшөгөн көгөрсүн деп түбөлүктүү боло турган келиндин кайненеси айтат. Себеби мен немен булан, бала төрө, урпак ула деп. Кыздын энеси эч качан көшөгөн көгөрсүн деп айтпаш керек. Ал кетип да журт которуп. Кутман шуга көңүл бургулаган, уруп эле айтып атышат да. Экинчиси, кыздын апасы айтат, очогуңдун отун жандыр деп айтыш керек. Ошол жакта кал, өчүрбөй очок жак. Ажырашпа, бери көздөп келбе деген маани. Анан бир негиз алчу нерсе тамадаларга. Үйлөнүү той, 50 жыл, 60-70 жыл мараке той, сүннөт той, үй тойлордун өзгөчөлүктөрү бар да. Ошол жок болгон үчүн мен баарын эзием деп эле кээ-бирлер, ага деле бар баягы тойдун немеси, баягы эле конкурс, аялдар чыгарып алып машинанын запчастарын айтырып атат. Эл наразы болуп атат. Жакшы билей деген эженики 80 жаш болсо, даярданып алып, үлгүлүү кылып, комуздун көбүсү мына Кутманды апарып алып, элди ырдыртаса, ошондой муңдар келет. Сүннөт той деген теги эле башка болот ал. Bizde bak toyda kutlukta aytat, sünnetleri oturgan bala esde çok ele. Atası bilen apasını ele getiriyor da, atası bilen apası oşalar sünnet toyu otkanday. Uşul ben toktat olayım, özün gelgende aytasın. Uşul nerselerdiçi ajratıp anan mümkün bolsunça Kutman. Ben gerin ayt jaman görünüp atan, ben sal açıp aytıp salam da. Uşudan kutulaş kalpakçan aktan çıkarat deşet. Ben aytkanda stil boluş gerek. Her bir tamadanın toy alıp baruдағы stili болуш керек. Ошондо эле Кутманды өздөрү таап келет. Ананыкы башкача. Тегил онуку башкача. Ана дейт, ана казгаттар тизилет. Биздин тамадаларда стил жок. Уурулук, плагиат, илимде плагиат дейт. Бишкектегинин 4 сауны хап болуп алат дагы, Жалал-Абадтагынын уюнун ап өтүп алат дагы, Карагыл жогору тойду баң урат, жайладым окшойт дейт. Оны эл эбак билип алган. Ошон үчүн келечекте тамадаларбы сөзсүз түшүнсеңер паталасыңар. Той берген той эгеси ыраазы болот. Анан силерге раза күйөрмандар көп чыгат. Айрыкча суран сөзгө баа бергиле, дикция болуш керек. Кары кишиге кантип кайрыласың, аралашып эле кетип атат, тең чыгаргандай болуп атат. Анан негиздүү болгондо улуттук музыкаларды, обондорду көбүрөөк коюш керек. Даңгыр дуңгур чет элгөнгө бүттү азыр. Жанагы кайсы бир музыкасы популярный го. Мамбаксын энди кайсысы суранып барып ошону эле кой дей берет экен, анадай болуп туруп токтонуп калган аялдар калжың этип, күйөлөр жуош окшойт, деле отуруп. Анан үйгө барганда анан кийин эки тарап Хабиб менен Конорду мушташып алат. Сураныч, элибиз бай, мол, байыркы эл, бирок кошуналардын арасында, туугандар өзбек элинин арасында уятпыз да, алар айтат, жеп жеңил тирелин кылып атат. Биз бир той бергенден бир жыл атасы менен апасы сүйлөшпөйт, үңүрөйүп, кредит турат, качан төлөйм, бала чакасы кетет, качан төлөйм. Ушундан көрө жеңил жакка, ысырап жокко барсак, Кыргызстан өнүгөт. Жакшылык келет, бөлүнбөйбүз, урушпайбыз. Рахмат. Ана мыналарда бактылуу болот да. Кыздар түшүндүңөрбү? Кафеде биз өзүчө той кыла дегиле. Барыштын кереги жок о жерде. Аксакалдар силерди карап отурушун эмне кереги бар? О жерге барып, жыргап отуруп, кыска саатта турасыз. Салтанат, сизден кыскача сөз. Жана мына Алтынай айымда туура айтып кетти да. Жогорку кеңешпи же бийлик тарабынан сөзсүз түрдө бир цензурный комитет иштеп чыгыш керек. Бул бышып жетилип калды маселе, эгерде бизди көрүп турган болсо, кайсы бир депутаттар жогорку кеңештен же болбосо өкмөттөн өкүлдөр көрүп турган болсо, сөз сунушту берип,
кайсы бир мезгилде келип чыгаттыр жана Өзбекстан, Тажикстандагыдай болуп. Азыр аябай ал жакта катуу мыйзам. Бирок ошол күн келгенге чейин силер жол салып атасыңар, силерге да Ош ТВга бизди терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Ушинтип көйгөйдү алып чыккандан кийин анан кимдир бирөөгө таасир этет дагы, анан тарых жаралат да, тарых барагы жаралат. Силер жол салып атасыңар ошого. А бирок азыр ошол мыйзам чыкканга чейин биз эмне кылабыз? Мен мисалы эртең кыз берсем, бала үйлөсөм, мен ошону аткарып үлгү болушум керек. Жакын тууган урукка, дос шарга жана башкага. Ошондой эле кутман, мына биздин инилерибиз жомарт, мына тойлордо азыр протоколдук чогулуштарды, чоң мааракелерди апарганга үйрөтүп атабыз балдарды. Үйрөнгөн балдар бар. Ошолордун ар бири менен биз катуу туруп иштейбиз. Мындай алып басасың, сүйлөйсүң, о жака чыкканда мындай. Ар ким өзүнүн ишин билиш керек да. Анан үчүнчү маселе бул элдин өзүндө. Элдин өзүндө. Ар бир ата эне тойду өткөрөм деп жатканда катуу ойлонуш керек. Эгерде бизди көрүп жаткан болсо дагы, мына жерде ата энелер ким алып барыш керек тойду? Кандай болуш керек? Сөзсүз түрдө эле акчаны кетирип элдин баары билеткен ырчы дештин эмне кереги бар? Бүт минус менен жаздырып алган жандуу эмес жасалма үндүн. Андан көрө бир ырчы келсин дагы 4-5 чыныгы өзү профессионал нотага түшүрүп, же элдик мотив менен чыныгы үнү бар, Алла Таалам өзү табияттан берген үнү бар мыктырчыларыбыз бар. Кутман инибизде эле, башка деле. Аны уккан адам кандай сонун эс алып кетет жандуу үнү менен. Ошондой эле элдин өзүнүн арасында, досторунун арасында өтө кыйын ырдагандар бар. Жакшы сөзмөрлөр бар. Мына ошолор менен эле сонун той өткөрсө болот. Ар ким өзүнүн отуруп үстүндө иштеш керек. Үчүнчү маселе бата. Эми ушул замандаштарыбызга айтып кете турган маселе да 300 миң, 400 миң, 500 миң акча кетип атат тойду өткөргөндө. Ошонун баары бата алыш үчүн. Тапкан ташканын жыйнады, дасторконго койду. 3-4 күн бир жума той болуп атат, бата тойлор. Анан ким бата берет? Бата берген адам жок. Мына ошо 700 адамдын ичинен кээде бирөө чыкпай калат, агай турабы? Анан ошол жерде кап убал болгон той, убал болгон 500 000 акча, убал болгон келиндердин бышырган борсоктору, убал болгон атанын баккан жылкысы кою дейсиң. Ошол жерде бата бере албай калган биздин карыларыбызды көрүп туруп зээнин кейит. Не деген муунга айланып баратабыз, не деген кыргызга айланып баратабыз. Ошол жерге барганда кыжалат болуп биздин карыларыбыз бата жатташ керек. Күндө бекер отуруп эле ушак айтып, Акаевди, Бакиевди сүйлөй бербей, алар отуруп алып, күңгүрөнүп, бизди дөңдө отуруп алып, кичинебизде чоң ата чоң энелер укмуш сөздөрдү сүйлөп, легенда уламыштарды айтып берет эле жомокторду. Ошол сыяктуу отуруп алып, кыратын келтирип айтыш керек. Менин кайнатамын немеси бар эле. Кайнатамдын агасынын аялы, чоң эне дейт элек, чоң апа дейт элек. Ал бата айтканда эми жөн эле чымындын учкан угулат эле да. Ушунчалык көп, бир 20-30 куплет айтат эле. Ошол той өткөргөн адамдын итинен баштап, короодо байланып турган кезде уулу, кызына, душманына, досуна баарына айтат эле. Чымындын учканы угулбай калат эле, угулат эле. Ушу баары ошону жаттап алганга кагаз алып чукайт эле. 1-2 куплетин айтып коюңузчу деп. Анан баары түп көтөрө дуулдап батаны берет болчу. Ошондой карыларыбыз бар, аксакалдар, укмуштай бата берген. Ар бир сөздү сонун баалаган. А бизде бата айт десе баардыгы калуу айтышат, тост айтышат. Ал батанын мотивин, маанисин кетирдик да. Демек, мына ошого дагы ар бир той өткөргөн адам өзүнүн тууган уругунда бата берген адамды даярдаш керек. Батага даярданып келиңчи, мен балама бата берип коюңуз бир элди не кылдырып туруп деп. Андан кийин тамададан сураныш керек. Ушинтип ушинтип не кылсак анан өзгөрүп кетет. Анан эң оор маселе, агайдын айткан маселеси, тойдогу ысырапкорчулук боюнча 2 жыл мурун биздин мэрияда дагы чоң маселе көтөрүлгөн. Азыр атайын жоолор түзүлүп даяр болуп, шаардык кеңешке сунушка биз даярдап жатабыз. Эгерде ошол сунушубуз өтүп кала турган болсо, сөзсүз түрдө Ош шаарынын аймагында тойду өткөрүү боюнча чектөөлөр коюлат. Рахмат. Мына теманын маанисичи, той бул бизнеспи же баталуу? Бул бизнесине айланып калгандыгын көрө эле турабыз. Ушуну баардыгыбыз жапатырмак киришсек болот. Анан экинчи нерсе мен айтайын дегеним, могу тамадалардын көбөйгөнүндө мен өзүм дагы тажап калганмын да. Эгерде ушуну чындап мамлекет, мына ушул бийлик башындагылар, агайлар экзаменация да болот да. Мисалы, университетке сабакка өтүш үчүн, мисалы, тарых факультетин бүтүргөм мен. Тарых мугалими болуп да иштегенмин. Мугалим болуп иштеш үчүн экзамен өтөсүн да. Азыр мына тамадаларда экзаменден өтпөйт да.
Агай айткандай барып алып эле жакшы кол чаптырат. Анан кыздын деле ата журту, баланын деле ата журту эле ушинтип чакылашып калды. Ушинтип бир тамадалардан дагы бир экзамен алса. Анан кийин баардыгын иргилет деп ойлойм да. Мен ушул анча-мынча тамадалар бизде да кемчилик бар. Аны моюнга алыш керек. Баардыгыбыз чогуу чечебиз, бирок тойдун азыркы замандагы бизнеске айлангандыгы бул нукура чындык. Рахмат. Жогоруда чындап сиздер айткандай бул мындай тема ар дайым эле айтылып келет, бирок сөзсүз түрдө биз мындай теманы тез-тез көтөрүп, телеге алып чыгып, теле көрүүчүлөргө же болбосо мындай жаштарга айтып турсак, барган сайын бул нерсе жоюлат деген жакшы ниет менен бул теманы алып чыктык агай. Бардыгыңыздарга ыраазычылык, келип бергениңиздерге атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн. Анан конокторго сөзсүз түрдө ыраазычылык билгизем. Ар дайым ишиңиздерге ийгилик, эл кызматында болуп жүрө бериңиздер. Рахмат. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, жылына ушул тойго кеткен каражатты тастыктап эстептеп чыкканда, ушул мамлекеттин тышкы карызынан дагы ашып түшөт экен. Бул бизге керекпи, урматтуу теле көрүүчү? Маданиятты өнүктүрүү, аны келечек моңго өткөрүп берүү бул биздин атуулдук милдетибиз, парзыбыз экенин эч качан унутпайлы. Сиздер менен Ош ТВ каналында эл айтсын программасы болду. Кийинки программадан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.